Бисмилля, вальхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля, амма ба'д, ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху, урматтуу бир туугандар. Аллахтын жардамы менен, Аллахтын жакшылыгы менен сабактарыбызды улантабыз. Жин жана шайтандар дүнүйөсү. Бүгүнкү сабакта каралуучу маселе жиндердин жана шайтандардын Аллах тараптан берген мүмкүнчүлүктөрү тууралуу сүйлөшөбүз. Ошол мүмкүнчүлүктөрдөн бир канча мүмкүнчүлүктөр бар. Аны балким бир сабак эмес, балким 2-3 сабакта өтүшүбүз ыктымал, бүтүшүбүз. Бүгүн өтүлүүчү мүмкүнчүлүктөрдөн алардын ылдамдыгы, ылдам кыймылы, өтө ылдамдык менен кыймылдоосу. Бул маселеде Аллах Таала Куранда мисал катары аятта келет. Аятта Ан-Намл сүрөсүндө Аллах Таала Сулейман алейхиссалам менен бир жиндин болгон маегин алып келет. Аллах Таала Куранда айтат: "Кала ифриту минал джин ана атика бихи кабла ан такума мин макамик ва инна алейхи лакавиyyun амин." Бул окуя негизи Аллах Сулейман алейхиссаламга кабар келет. Йеменде бир падыша аял болгон, Билкис деген. Ошонун бир ажайып келген бир тактысы болгон. Негизи Аллах Таала тараптан ага чоң-чоң мүмкүнчүлүктөр, мүлк берилген. Ошонун ичинен айтышкан анын ажайып келген кооз тактысы болгон. Мына ошол тактыны мага ким алып келет деп бардык ал Сулейман алейхиссаламдын кол астындагы адамдар жана жиндер, айбандар да болгон, куштар болгон. Аллах Таала өтө чоң мүлктү берген ага, бийликти берген. Мына ошондо ким мага алып келип берет дегенде, ошондо жиндердин бири туруп ушул сөздү айткан. Жиндерден Ифрит деген мындай деп айтты дейт: "Мен ошол тактыны сага алып келип берем, сен ордуңан турганча" деген. Маселе бул жерде бул такты Йеменде болгон, ал эми Сулейман алейхиссалам Шам өлкөлөрүндө болгон, Палестина ошол тарапта болгон. Йемен менен Палестинанын ортосу, Шамдын ортосу 2000 километрден 3000 километрге чейин. Мына ушул аралыкты бул жин кабар берип атат. Сулейман, мен сени ордуңан турганча ошол такты алып келип берем дейт. Ал убакта алымдар айтат, ал убакта ал жолду барып келиш үчүн 4 ай кетүүчү жол деген биринчиден. Экинчиден, маселе такты жөн эле алып келиште эмес. Ошол такты, ошол падыша аялдын тактысын амандыкта, саламаттуу акыбалда алып келүү. Эч бир зыян тийгизбей. Кандай болсо ошондой деген маселе бул жерде турат. Анан айтып атат: "Ордуңан турганча мен алып келип берем" дейт аны. Буну кандай түшүнсө болот? Ушул бул ылдамдыктын негизинде ошол тактыбы же эмне гана болбосун чачырап кетпейт беле деген сөз турат. Бирок андан кийинки аяттын уландысындагы кабар мындан да ажайып келген маселе. Андан кийин Аллах Таала кабар берет: "Кала аллази индаху илмун минал китаб ана атика бихи кабла ан яртадда илейка торфук" дейт. Китептен илими болгон бирөө Сулейманга айтты дейт: "Мен сага алып келип берем ошол падыша аялдын тактысын көз ирмемдин ылдамдыгында" деп айтты дейт. "Сен көзүңдү ачып жумганча алып келем" деген маселени көтөрүп атат. Бул эми өтө ажайып келген акыбал. Алымдардын кээ бирлери айткан бул маселени, эгерде ушул бир нерсени ушул 1000 километрди канча
кандай акыбалда болбосун, ошондой ылдамдыкта эгер алып келчү болсоң, ал нерседен эчтеке калбашы ыктымал дешкен да. Ошол себептен бир маселени көтөрүшкөн. Балким бүгүнкү күндө биз ал нерсеге жете элекпиз. Бирок ошол Сулейман алейхиссаламдын доорунда ошол нерсе болгон. Кайсы? Бул мейкиндикте көчүү маселеси. Мейкиндикте көчүү мүмкүнчүлүгү балким бул жиндерге Аллах тарабынан берилген. Кулакка тааныш уккан сөз менен айтканда, перемещение в пространстве деген мүмкүнчүлүк балким Аллах тараптан буларга берилген. Ылдамдык, мындайча айтканда, буларга балким керек эмес болгон. Кандай болбосун, булардын ошол кеминде ушунчалык бат ылдамдыкта кыймылдоосуна бул нерсе далил болуп берет. Ошол себептен жиндердин мүмкүнчүлүктөрү Аллах тарабынан адамдарга берилбеген көп мүмкүнчүлүк берген. Ар кандай мүмкүнчүлүктөр. Бунун ичине ошо көрүнбөстүгү кирет, булардын биздин көзүбүзгө ылдамдыгы, күчтүүлүгү жана ушундай адамга берилбеген бир чоң мүмкүнчүлүктөр берилген. Андан соң Аллах Таала кабар берет, андан кийин Сулейман алейхиссаламдын ушул жанакы көз ачып жумга чейин мен сага алып келип берем деген кээ бир алымдар жин деген буну, кээ бирлер адам да деген да. Ошол көздү ачып жумганча алып келип берем деген ишин аткарып, ошол тактыны Сулейман алейхиссалам астына коюп койгон. Ошондо Сулейман алейхиссалам айткан: "Фаламма рааху мустақирран инда, قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم". Бул андан соң Сулейман алейхиссаламдын сөзүн Аллах Таала кабар берип атат. Сулейман алейхиссалам тактыны астына алып келип койгонун көргөндө мындай деп айтты дейт: "Бул Аллах Тааланын мага берген жакшылыгы, мени сынаш үчүн" деген. Мындан биз пайда алабыз. Эгерде кайсы адамга бир жакшылык берилип аткан болсо, же жамандык дагы болсо, мунун баары сыноо катары болот. Жакшылык ошол бийлик, байлык, балдар, кандай гана ден соолук, кандай жакшылык болбосун, билгин бул сыноо. Эмнеге? Бул сыноонун максаты эмнеге? Аны дагы Аллах Таала кабар берип койгон пайгамбарынын сөзү менен: "Ашкуру ам акфур" деген. Мен ушул берген жакшылыкка шүгүр келтиремби, же шүгүр келтирбестерден боломбу деген Сулейман алейхиссалам. Демек, жакшылыкты эгер Аллах Таала берип аткан болсо, сен ага шүгүр келтириш керексиң деген нерсе бул жерде таказа болуп турат. Кандай гана жакшылык болбосун, Аллахка шүгүр келтириш керексиң, себеп дегенде бардык жакшылыктын баары Аллахтан. Андан кийин Аллах Таала айткан Сулейман алейхиссаламдын сөзүн: "Ким эгерде шүгүр келтирсе, ал бир гана өзү үчүн шүгүр келтирет" деген. Эмне деген максат? Ким шүгүр келтирсе, Аллах Таала ошол шүгүрчүлүгүнө кыямат күнү анын белек сыйлыктарын толугу менен берет деген сөз. Ал эми кимде ким шүгүр келтирбеген болсо, Аллах Таала пенделердин шүгүрчүлүгүнө муктаж эмес. Себеби Аллах Таала бай жана берешен дейт. Бүгүнкү өтүлүүчү бул маселедеги сабагыбыз ушуну менен токтотуп турабыз. Эмки сабакта улантабыз бул маселени. Ал эми бүгүн өтүлүүчү адаттагы дуабыз, эртең мененки дуалардан жазып калыңыздар. Китап Ибн Сунни деген китепте келет. Сахих иснады менен келет. Абдуррахман ибн Абза деген сахабадан келет. Ал айтат: пайгамбарыбыз дайыма эртең менен мынау дуаны айтчы дейт. Асбахна аля фитратил ислам ва калиматил ихлас
ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. Котормосу biz İslam dinин кармануу менен таң аттырдык. Ихлас сөзүн кармануу менен таң аттырдык. Ихлас сөзү менен деген келмени Аллахтын жаңгыздыгын тастыктаган келмени кармануу менен таң аттырдык. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын динин кармануу менен таң аттырдык. Жана атабыз Ибрахим алейхиссаламдын динин кармануу менен таң аттырдык. Аллахка шерик кошпогон акыбалда, Аллахка моюн сунган акыбалда, жана мен Аллахка шерик кошкондордон эмесмин. Дагы деле болсо ушул дуаны бир көз чуркатып кетсек, Аллах Тааланын жаңгыздыгы тастыкталып атат. Дагы деле болсо бүт дуалардын бардыгы Аллахка түз багытталган акыбалда пайгамбарыбыз тараптан кабар берилген. Демек, дуа бул чоң ибадат. Жана дуа бир гана Аллахтын өзүнө арналыш керек. Жана Аллахтын өзүнө багытталыш керек. Бөлөк, Аллахтан бөлөк эч ким дуага татыктуу эмес. Аллах Таала баарыбызды жиндер жана адамдардын зыянынан сактасын, баарыбызды сыйкырчылардын сыйкырынан, көрө албастардын көрө албастыгынан, суктардын сугунан, жана душмандардын душмандыгынан баарыбызды сактап, ыйманды бекемдеп, ошол Аллах бизге жакшылык кылып берген сабактарыбыз дайыма улантыла берсин. Аллах Таала бизге жардам берсин. Субханака Аллахумма ва бихамдик ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейх. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.